Assalomu alaykum sevgili көрүүчүлөр. Чоңсура Долбооров, Фрунзе ТВ каналы жана мен Элдос Аскарбеков жана бүгүнкү берүүбүздүн башталарында чакан бир жарыябыз бар. Ошо жарыяны айтып коелу. Жалпы биздин мекендештер үчүн сонун жаңылык достор. Мондай бир нарукавниктер биздин Кыргызстанга келди жана сатууда азыркы учурда. Бул эмнеге жардам берет деп сурасаңыздар, айдоочулар үчүн, велосипед текпендер үчүн, деги эле мындай активдүү эс алууну жакшы көргөн кыз жигиттер үчүн, байгелерибиз үчүн ушундай колго тагып алсаңыздар эч кандай дискомфорт болбойсуздар, бар экени билбейт жана эң башкысы колуңуздар салкынып жүрөт жана күйгүзбөйт. Ошон үчүн күндөн сактанам десеңиздер, дал ушундай нарукавниктердин ар түстөрү бар. Ылдыйда жазылган номер аркылуу же болбосо описаниядагы Instagram баракча аркылуу заказ берсеңиздер болот. Жардама бүттү. Эми кооптуу темага өтөлү туугандар. Кооптуу тема дегеним бир нече жолу биздин көрүүчүлөр ушуну суранган, чет элдик мырзага күйөөгө тиет белең деген теманы козгоп берчи деп кылгыбыз келип айткан. Себеп дегенде аябай коркконбуз. Кыздарыбыз талантыга калып кетет, эркектердин бар комментарийде прям жеп салышат го деп. Бирок эми коркуп отура бербей бүгүн чыктык дедик. Анан кийин бир тараптуу болуп калбаш үчүн эки тараптуу, үч тараптуу кылалы дедик. Тактап айтканда кыздардан да, балдардан да жана эң баштысы ата энелерден да сурайбыз. Кызыңызды же уулуңузду чет жакка берет белеңиз, же келин алат белеңиз чет жактан деп. Ошол темага ушул улуумун менен жаштар кандай жооп берет экен, аны албетте бир нече мүнөттөрдөн кийин билесиздер. Башында салт калем калганда эле каналга катталып коюңуздар. Жана бир суранычыбыз бар. YouTube азыр өзүнүн алгоритмдерин жаңылаганы үчүн көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүз четте турган коңгуроосу алынып калыптыр. Ошон үчүн биздин видеолор аябай кеч жетип атат. Ошон үчүн коңгуроону басып койсоңуздар, биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүп турасыздар. Анда эмесе даяр болсок, баштадык. Да. У вас нет вот таких в семье стереотипных вещей, то что ты должна выйти только за У кыргыза? нас в семье нет. У Я вас вышла нету? замуж за кыргызом. Неудачно. Не получилось, да? Все, большое спасибо. Жок, өзүм макул болбойм. Неге? Мен каршымын. Жок, эмне себептен каршысыз? Только Кыргызстанга келин болуп, кыргыз жигитке турмушка чыгып? Ошондой. Все, баракелде, чоң рахмат. Жок, Эмне үчүн? потому что улуты башка болот атпайбы? Ну, если не мусульманин, тогда нет. Жакшы көрүп калсаңыздар, макул болмок белеңиз? Да, макул болмокул. Макул болмоксуз. Да. Все, рахмат, мейлиңиздер. Мейли жигиттер, жакшы эс алгыла. Конечно, без разницы. И второй вопрос, үйдөгүлөр ага кандай карамак? Жакшы эле карамак, бактылуу болсун болду да. Силердин ата энеңер ушундай көз карашта? Конечно. Ну все, чоң рахмат. Жаман да болсо өзүбүздүн Кыргызстанда кыргыздар менен жүр демекмин. Таптакыр каршы. Таптакыр каршымын. Все түшүнүктүү. Уул кыздарыңыз үйлөнгөн, турмушка чыкканбы? Турмушка кызым чыккан, экөө тең ушул эле ушул жака чыгышты. Бирөөнүн бир баласы, бирөөнүн эки баласы бар. Жакшы эле баарыбыз. Жакшы эле Кыргызстанда жашашат. Рахмат. Көз тийбесин, мейлиңиздер, рахмат. Жок, макулдугун бербейт болчумун. Кыргызга эле тиймекмин. Сизби же ата энеңизби? Жок, өзүмдүн мнениям боюнча. Буга чейин жаңы эле бир баладан сурасак, эгерде динди кабыл ала турган болсо, анда ала бермекмин дейт да. Сиз андай кандай? Жок, кыргыздын өзүлөрү эле жакшы го, кыргыздын менталитети менен жашаган эле жакшы го деп ойлойм. Чоң рахмат. Айтмакчы достор, биздин көрүүчүлөрүбүздүн бирөөсү дипломдун кереги тийдиби, тийбедиби, кесиң менен иштеп атасың же жокпу деген сурамжылоо кылып бериңиздерчи деп суранган. Тема мага аябай жакты. Бүгүн тартып даярдап коебуз. Качан ушул видеодо 4000 лайк чогулса, ошондо ал видеону дарып ачабыз. Эгерде бүгүн эле көргүңүздөр келсе, анда бат-баттан эле лайк баса койсоңуздар, анда көрөсүздөр. Анын баары сиздердин колуңуздарда, ошон үчүн чамдаңыздар, Кеттик. Мусулман болсо эле, Ооба. мисалы, Кавказ улутунда болобу, башка болобу, же болбосо деги эле христиан динде болсо деле шарт коймок белең, ислам динин кабыл алсаң, анда мен сени алам. Ооба. Шарт коюп, если мусулман динин кабыл алса, анан алмакпыз да. Сизчи? Макул болмокмун мен. Сиз дагы, үйдөгүлөрчү? Макул болмок. Макул болмок, 100% гарантия бар. Динде да карабайбы? Башка чет элдик кызды сүйүп калсаңыз, башка улуттагы кызды алат белеңиз? Алат болчубуз. Үйдөгүлөр каршы болбойбу? Ошол убакта көрмөкпүз да кандай неме болот. Оюңуз боюнча. Оюңуз боюнча каршы деле болбойт болуш керек деп ойлойм. Балам, Немем да, выборум да. Алар жашабайт, биз жашайбыз дегендей. Ошол. сөчкөңүз таза соп көрбөйлү, балким ушул жерден азыр. Сизчи? Эгер башка улуттун жигитин сүйүп калсаңыз? Жок. Эмне үчүн? Билбейм. Только кыргыздын жигиттери и всё, да? Азаматсыз. Чоң рахмат, мейлиңиздер. Сама, как бы сказать, могла бы решиться, но если так прям полюбить, но не знаю. Вы думаете, что родители будут против, да? Скорее всего, да. Невзирая на то, что вы его там безумно любите. Ну,
знаю даже, могут и согласиться на это мои родители. Тогда дополнительный вопрос такой. Допустим, вы любите одного иностранца очень сильно, на 100%, да? И есть парень симпатичный, который вам, ну, процентов на 60, грубо говоря. Если станет выбор, кого вы выберете? Ну, скорее всего, наших же буду выбирать. Не иностранца, скорее всего, да. Ооба уруксат берет. Эмне үчүн айтып ойлойсуз? Мага эч кандай эме кылбайт апамдар. То есть кызым Э. бирок көбүнчө эми сүйүүнүн көзү көр деп коет, бирок кыргыздардын кыргыз жигиттеринин арасынан эле караганга аракет кылып көрөсүзбү? Ооба. Эгер таптакыр эле болбой бара туруп бирөөгө сезимиңиз артып баратса, анда в принципе турмушка чыга бересиз. Ооба. Мисалы мен бермекмин. Эми мисалы башка улут болгондо деле эми биздин кыздарыбыз өздөрү көңүлү жактырып турса, биз деле алардын бактылуу болушун каалайбыз да. Эгер жакшы болсо, мен каршы эмесмин. Таптакыр, то есть бул жаңылык сиз үчүн мындай апа эмне дейт дегенде болбойт беле? Апа эмне дейт деп чочуйбуз, баарыбыз эле ата энебиз биз кыздарыбызды жаныбызда болгусубуз келет, өзүбүздүн жаныбызда жашынакай кылып алып жүргүбүз келет, күнүгө көргүбүз келет. Анан эгерде бактысын ошондой жазып койсо, айла жок. Баш ийебиз. Рахмат, а сиздерчи жеке? Мен деле макул болмокмун. Анткени балдарымдын бактысы менин бактым деп ойломокмун. Алардын кандай улутту сүйөт, кандай кызды алат, мен ага каршы болмок эмесмин. Эң главный өздөрү бактылуу болсо, мен ошого макул болмок. Саунун. Сиз мен макул эмесмин деп коесуз. Жок, мен деле ушундай элем. Мен деле макул болмокмун, биз эми балдарыбыз үчүн эмес да, балдарыбыздын бактысын эле каалайбыз. Мен деле каршы эмес болчумун. Мындай башка улутта кызды сүйүп калсам, ал мага жага турган болсо, алат эле болсоң керек. Үйдөгүлөр деле эми ата энең деле сен мындай тандооңду эметкендей болуш керек да. Сыйлап. Жакшы, бул жерде бир аябай мындай эни тоо карап атат, сүйлөшкөн кызыңызбы? Ооба. Жакшы, сурап көрсөк болобу? Балким эмне дейт. А сизчи? Сиздин оюңуз боюнча, если башка улутта жигитти сүйүп калсаңыз, вдруг, да, элестетип көрөлү. Если вдруг башка улуттагы жигитти сүйүп калсак, Каршы болбойт беле үйдөгүлөр? жок, каршы болбойт. Андай эме жок, менталитет жок, Жок, нет. И сиз дагы оңой менен эле макул. А если башка өлкөгө көчүп алып кетем деп калса, мисалы там американец же болсо, немец, француз ошол жака кетип, ошол жакта жашайсыз, макулсузбу? Ну, если жактырып калсам макул болот. Мына урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй Бишкек шаарынын тургундарынын, айрыкча жаштардын 70% макулдугун беришмек экен, кыздар дагы, жигиттер дагы. Ал эми 30% жок деген жоопту ала алдык. Албетте бул эки жактың туура деп айтсак болот, себеп дегенде биринчиден ар бир адамдын өзүнүн тандоо укугу бар, жана ошол укугу менен толук түрдө колдоно алат. Экинчиси биздин кыргыздардын менталитети бар. Ошол менталитетке сала турган болсок, албетте кыргыз жигиттер кыргыз кыздар менен эле үй бүлө куруп жашап, кыргыздын санын көбөйткөнү эң бир сонун керемет. Бирок эгерде бактысы башка улуттагы инсан менен ачыла турган болсо, эмне үчүн биз мекендешибиз бактылуу болушун каалабашыбыз керек? Ошол жагында ойлонуп коелу. Сүйүү деген айттырбай келет, сүйүүнүн көзү көрө болот деп коет. Ошон үчүн ар кандай сөздөрдү ылдыйда жазуудан алыс болуңуздар, себеп дегенде ар бирибиз өзү үчүн гана жооп берели. Бул жакта катышкан кыздар, балдар, эжекелерибиз өздөрү үчүн жооп беришти. Ошон үчүн бул чыгарылыш сиздерге жакты деген ойдомун. Эң башкысы аягында бир сонун мораль чыгаргым келип турат. Жаман улут жок, жаман адам бар. Андай адамдар бизде кыргыздарда да аябай көп, аялын бактылуу боло албай запка берип жүргөндөр. И ошол эле кезде Европада да ошондой эле, башка улуттарда деле ошондой. Жаман улут жок тугандар. Ошону ар дайым эсиңиздерге туюп жүрүңүздөр, ар дайым билип жүрүңүздөр. Анан өзүбүз жакшы болгонго аракет кылалы. Бул чоң суроо долбоор болду. Элдос Аскарбеков, Фрунзе ТВ каналы. Сөзсүз түрдө каналга катталып коюңуздар. Же эч болбосо ылдыйга түшүп, лайк басып койсоңуздар, айтып өткөндөй эле дипломдун кереги барбы же жокпу? Ошол боюнча сурамжылоо дароо чыгат. 4000 лайк и биз аны чыгарганга даптайбыз. Көрүшкөнчө туугандар.